Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Мамлекеттин 50 гектар жерин сатып жиберген деп мурдагы министр кармалды. Мурдагы айыл чарба министри Эркинбек Чодуев кармалганын УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда Чодуев Лиматекс пахта корпорациясы ЖЧКсынын аткаруучу директору болуп турганда компаниянын Ош жана Жалал Абад облустарындагы жалпы аянты 50 гектардан ашык жерин мыйзамсыз менчиктештирип, жеке жактарга сатып жибергени аныкталган. Алдын ала эсептөөлөр боюнча келтирилген зыян 500 миллион сом деп бааланууда. Мындан улам кылмыш жаза кодексинин 222-беренесинин 3-бөлүгүнүн 3-пункту кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу боюнча иш козголуп, мурдагы аткамнер УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилгени кошумчаланды. Азыр аталган коррупциялык ишке тиешеси бар башка адамдарды аныктоо жана жоопкерчиликке тартуу иштери жүрүп жатат. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жаткан боордоштор жана мекендештер. Эгерде документиңизди мөөнөтү бүтүп жатса, Казакстанга кирди чыктыны кааласаңыз, дасыккан айдоочулук тажрыйбасы чоң Авазбек мырзаны сунуштайбыз. Сизди арзан баада, комфорттуу унаада өз дарегиңизден алып кетип, сапарга чыкмакчы. Биздин дарек метро проспект Мира 39Адан жолго чыгат. Байланыш үчүн телефон номерлар +7 936 264 1995 +7 901 33 93 435. Авазбек. Айземикс тобунун оюнчусу Марат Жуманалиев каза болду. Айземикс тобунун оюнчусу Марат Жуманалиев көз жумду. Бул тууралуу спортчу Абдурахман Муртазалиев билдирди. Айрым маалыматтарга караганда Марат Жуманалиев кулап кетип, башынан катуу жаракат алып каза болду. Маркум 43 жашта болчу. Ал бокс, баскетбол менен машыгып, кийин КВНге чакырылган. Акыркы жылдары кайрымдуулук жасап, Африка, Палестина өлкөлөрүнүн элине жардам топтоп жүргөн. Алымкадыр Бейшеналиев Рыспек Ахматбаев менен байланышта беле министрдин жообу. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев депутат Жусупбек Коргонбай уулунун уюшкан кылмыштуу топко тиешеси бар деген айыптоолоруна жооп берди. Эл өкүлү Жогорку кеңештин жыйынында министр мыйзамдагы уруу Рыспек Ахматбаевке операция жасаганын, мындан улам УКМК Бейшеналиевди жоопкерчиликке тартыш керектигин айткан. Чорный хирург деген кайман аты бар экен. Крим төбөл Рыспек Ахматбаевди жана башка кылмыштуу топтун мүчөлөрүн жашуун түрдө операция кылып жүргөн. Бул министр болуп келгенден бери эле ооруканаларда эне балдар өлүп жатат. Кадырдык башламандык болууда, президентке аканит жасап берсе эле кыйынмын деп ойлобосун. Парламентке чакыралы, өлүмдөр көбөйүп жатканына жооп берсин деген эл өкүлү. Бейшеналиев Акунбаев атындагы клиникада иштеп жүргөндө чындыгында абактагыларга да операция жасаганын айтып, бул дарыгердин милдети экенин белгиледи. Хирург болуп иштеп жүргөндө депутаттын да, министрине да, түрмөдөгүлөрүнө да операция жасаган. Алардын арасында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү болушу ыктымал. 47-колония Акунбаев атындагы клиниканын камкордугунда экенин эч кимге жашуун эмес. Анда анестезиолог, хирург, кардиолог, уролог, невропатологдордун баары уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен байланышта болуп калабы? Рыспек Ахматбаевди билчү эмесмин, ага операцияда жасаган эмесмин деген Бейшеналиев. Ал министр болуп турганда Жусуп Коргонбай уулу өз адамдарын түштүк аймактарда үй бүлөлүк медициналык борборлорго жана ооруканаларга директордун ордуна сунуштаганын айткан. Депутат сунуштаган кадрлар бул кызматка туура келбегендиктен баш тарткан. Анын адамдары депутат айткан мекемелерде ага чейин иштеген эмес, анын үстүнө алар менен иштешип көргөм, деңгээлдерин билем, деди министр. Жүрөгү начарлап Мадумаров түрмөнү көтөрө албай жатат. Абактагы Мадумаровго өткөн жумада 2 рет тез жардам чакыртылганын адвокаты айтып чыкты. Кан басымы түшүп кетип, өзүн жаман сезген үчүн. Ден соолугу өтө начар Мадумаров түрмөнү көтөрө албай жатыптыр. Жүрөгүнө кардиостимулятор коюлганы, сахары бар экени маалымдалган. Стрессик абалда мотор иштебей калышы мүмкүнбү? Буга чейин депутаттар Эмил Токтошев менен Жанар Акаев абакка киришип, бүтүн Кыргызстан лидерин түрмөнүн шартында кармоо болбой турганын айтышкан. Жаза тайып, кокус жамандык болуп кетсе, кыргыз эл эмне дейт деп жазган Арба Кейжи сайты. Ушул кыздын абалын көрүп, ар бир мусулман адам кайдыгер карабастан жардам берет деп ишенем. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов 2024-жылга карата сколиозорус менен ооруган Малика тууралуу маалымат берем. Малика үчүн 200 000 сом каражат чогулду. Көп түкүрсө көл болот демекчи, 1,5 миллион сом чогултуп, жардам кылып, ушул кичинекей кызыбыз Маликаны операцияга аман эсен Түркияга жибере алалы. Сколиозорус менен ооруп, күндө жатканда кыйналып жатканын айтып, кайрымдуу элден муктаж болгон Маликанын апасы жардам сурайт. Кененирээк видеодон көрүңүздөр.
Дагы да азыр 1,5 миллиондой каражат керек болуп жатат. Ошо 1,5 миллион каражат чогулса буюрса айылга кызыбыз дагы кетет. Урматтуу кыргыз элим, барыңыздарга чоң рахмат. Ушуга чейин кылып келген жакшылыктарыңыздарга, соопторуңуздарга, кайрымдуулугуңуздарга сиздердин ушу биздин дагы кызыбызга дагы жардамга муктаж болуп турабыз. Акча котором десеңиздер, Мбанк Полотбек А деп чыгат, Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Да ушу 1,5 миллиондой акча керек болуп жатат. Ушу кызымдын элдин балдарындай басып, чуркап, ойношун каалайм. Ушунун кыйналганын көрүп, түнкүсүн уктай албай, бир каптал менен гана жатып уктай алат. Да ушу мектепке баргым келет, мен да балдар менен ойногум келет деп айтат. Айла жок. Ушу кызыбыздын сакайып, балдардай болуп ойношун каалайбыз. Сиздер которгон ушу аманаттарыңыздарды алдык. Ушу дагы жетишсиз болуп атат. Ушу кызыбыздын ойноп, элдин балдарында болуп, мектепке барып, өз алдынча окуп калышына себепчи болуңуздар. Арты дагы кыйшык, астыда кыйшык өскөндүгү үчүн бул чалкасынан дагы кызым көмөрөсүнөн да жата албайт. Только бир каптал менен гана жатат. Бул каптал ооруп кетсе, бул капталына оодарып, ушу эки жагы менен алмак салмак жата алат. Түнкүсүн кыйналат, уктай албайт. Бул да ушу эшикке чыгып, балдарды көрүп ойногусу келет. Ушу бизге берген ушу Аллах Таалам сыноосу экен. Мага жардам берип койгула, силерге разы болсун. Мен да айылдын кыздарындай болуп баскым келет, жашагым келет. Бекназаров Матраимов атазак президент өзүнүн дарегине айтылган дооматтарга жооп берди. Президент Садыр Жапаров бул ирет кабар агенттигине берген маегинде Кемпир-Абад ишине байланыштуу камактагы саясатчылардын биринин кайрылуусуна жана өлкөдө митинг жасоо аракети тууралуу айткандардын билдирүүлөрүнө жооп берген. Саламатсызбы Садыр Нуркожоевич, саламатчылык. Кечээ соц тармакта камактагы саясатчы Азимбек Бекназаровдун сизге жолдогон кайрылуусу чыкты. Анда того терин айтканда Рамазан айында бири-бирибизди кечиришели, Кемпир-Абад иши боюнча камакта жаткандарды чыгарыңыз деген ой айтылыптыр. Бул кайрылуу боюнча кабарыңыз бардыр. Кечиришели, чыгылыш бололу деген кайрылууларын мен да окудум. Бирок анын тагдырын мен чечпейм, сот менен прокурор чечет. Бекназаровду колунан жетелеп барып түрмөгө мен салган жокмун да. Аңыраңдап шаңыраңдаган бойдон барып өзү кирип кетти. Өзү эле эмес, канчалаган жаштарды кошо сүйрөп кирип кетти. Алардын убалына калды. Келип аткан Кемпир-Абадты кетип атат деп сакалдуу башы менен жалп элди адаштырганга аракет кылды. Биз Кемпир-Абадтын 50%-на ээ болдук да, азыр Өзбекстан тараптан 3, биз тараптан 3 кишиден болуп теңме-тең башкарып олтурабыз. Түбөлүк теңме-тең болот. Буга чейин 1 километр жакындай албайт элек. Уңгартоо, Гавасай айылдарынын ичиндеги талаш жерлердин баары биз тарапка өттү. Анан Бекназаровго дагы эмне керек? Жөн гана өзүнүн арам оюн, жеке кызыкчылыгын ишке ашырайын деген ыплас максатын төбөдө Кудай деле көрүп турат да. Илгерки заманын өткөн, баскан, сенин ордуң түрмөдө деп алып барып киргизип койдуго деп ойлойм. Болбосо биз чечкен чегара маселеси боюнча бизге медаль берсе жарашат эле. Тарых өзү баа берет бул маселеге. Мындан бир нече күн мурун Азимбек Бекназаровдун ага эле кармалгандардын башкалардын туугандары акцияга чыгып, камактагыларды кое бербесеңер орозо айы бүткөндө митингтерге чыгабыз деген билдирүү жасашты. Орозо айы бүтсө өлкө митингтердин кучагында калбайбы? Митингтерден коркпойбуз. Жеке кызыкчылыктарын ишке ашырыш үчүн митингге чыккандарды көрүп качып же жашынып олтуруп алчу мен эмесмин. Эгер мен мамлекетти тоноп жакындарымды майлуу жерге коюп, мамлекетти кризистен сазына батырып атсам корксом болот эле. Тескерисинче команда менен күнү түнү дебей кара жаныбызды карчуруп иштеп жатабыз го. Кекиртегинен сазга баткан мамлекетти эми араң саздан сууруп чыктык. Бажы, салык системасындагы уурулукту жоюп, бюджетти дээрлик 3 эсеге жакын көтөрдүк. Болбосо азыркында өнүгүүнү бул жакка коелу. 2020-жылы эле чет жактардан кредит алып, эмгек акы менен пенсия пособияларды жаап калган акыбалга келип калбадык беле? Сырткы карыздан кантип кутулабыз деген курч көйгөйдү эле талкуулап калбадык беле? Же эс тутумубуз ушунча кыскабы? Эгер мурдактай уурдап эле жашаган заманыбыз жакшы экен деп митингге чыккандар болсо башынан сылап олтурбайбыз, жооп катуу болот. Анткени наше дело правое. Элдин көпчүлүк бөлүгү аларды колдобойт, бизди колдойт, көпчүлүккө баш ийиш керек. Митингтерге чыгабыз деген мындай билдирүүлөрдөн кийин соц тармакта буларды айтылуу Райым Матраимов каржылап жатат деген пикирлер көп айтылды. Бул боюнча сизде маалымат барбы? Райым Матраимов өз кезегинде кылмыш чөйрөсү менен байланышта болгону айтылып келет го. Райым Матраимов каржылап жатат деген маалымат туура эмес го дейм. Бизде андай маалымат жок. Мен Райым Матраимовду бир эмес 2 жолу кабыл алгам.
Биринчисинде мыйзамдагы Уру Көлбаев экөөнү кабыл алгам. Ал жолу ушта Камчыбек Кыдыршаев да болгон. Ошондо Көлбаевге катуу эскерткем. Эски заманыңарды унуткула, элди, бизнесмендерди тоноогула, криминалдар бири-бириңерди өлтүрбөгүлө, саясатчылардын, инвесторлордун бир тал чачы түшпөсүн. Мындан ары тынч Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен жашагыла деп. Тилекке каршы элди тоноосу токтоодо. Базарларда майда чүйдө бизнестерге чейин үлүшкө олтуруп алышыптыр. Кээ бир бизнесмендердин мүлктөрүн тартып алган фактылар аныкталды. Экинчисинде Райым Матраимовдун өзүн кабыл алып 2 миллиард төлөдүң. Элдорадода соода борборуң. Батириң жана башка оокаттарың мамлекетке өттү. Эми мындан ары тынч өз оокатыңды кыл, криминалдарга аралашпа, алар менен дос болбо деп айткам. Тилекке каршы байланышын үзбөптүр да, Атай кызматта анын криминал менен байланышкан иштерин таап чыгышты. Мурда эми өз эрки менен 2 миллиард төлөгөндөн кийин деп канча мүлкү бар экенин андан ары казган эмес. Бул жолу башкаларга каттап койгон мүлктөрдүн баарын таап чыгышты, мамлекеттин пайдасына өткөрүп жатышат. Депутат Шайлообек Атазов президент кабыл албайт деген нараачылыгын билдирди. Бул боюнча пикириңиз кандай? Мен депутаттарды эле эмес, элдин баарын кабыл алып жүрөм. Аксы окуясынан баштап апрель, июнь, октябрь окуяларында жабыр тарткандарды, аксакал, көксакалдарды кабыл алдым. Баарына сылык мамиле жасайм, эскертем. Анан эле менин эскертүүмө көңүл бурушпаса өздөрүнөн көрүшсүн, деп кабар агенттигине маек куруп берген Садыр Жапаров. Ош бир мандаттуу округунан жогорку кеңештин депутатынын шайлоо 28 апрелде өтөт. Номер 7 Ош бир мандаттуу шайлоо округу боюнча жогорку кеңештин депутатынын мөөнөтүнөн мурда шайлоону 28 апрелде өткөрүү тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Бул тууралуу маалымат президенттин сайтына 14 мартта жарыяланды. Шайлоону уюштуруу жана өткөрүү Борбордук шайлоо комиссиясына жүктөлдү. Министрлер кабинети шайлоону өткөрүү үчүн каражат бөлүп берет. Президент Жапаровдун 4 марттагы жарлыгы менен номер 2 Баткен жана номер 9 Кара Суу бир мандаттуу шайлоо округу боюнча жогорку кеңештин депутаттары мөөнөтүнөн мурда шайлоодо 28 апрелге белгиленген. БШК көп өтпөй бул округдардан шайлоого катышууну көздөгөн талапкерлер арыздарын бере баштаганын билдирген. Талапкерлердин арыздарын кабыл алуу 26 мартка чейин уланып, аларды каттоо 8 апрелге чейин жүрөт. Үгүт иштери 8 апрелден 27 апрелдин таңына чейин жүргүзүлөт. Борбордук шайлоо комиссиясы 13 мартта номер 7 Ош бир мандаттуу шайлоо округунан шайланып келген жогорку кеңештин депутаты Айбек Осмоновдун мандатын өзүнүн арызынын негизинде алганын жарыялаган. БШК 22 февралда Бажы кызматтын төрагасы мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун агасы Искендер Матраимов менен Нурлан Ражабалиевди өздөрү жазган арыздын негизинде депутаттык мандатынан ажыраткан. 15 февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевге жакын экени айтылып жүргөн Регион телеканалында Искендер Матраимов, Надира Нарматова, Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов жана Нурлан Ражабалиев мандатын тапшырышы керек деген өңүттөгү бир нече материал жарыяланган. Бишкектин административдик соту 1 мартта Атазовдун мандатын жокко чыгарган. Соттун чечимине ылайык депутаттык мандат бул округда өткөн шайлоого катышкан Абдурахман Хаджи Муртазалиевге берилет. Январь айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Райымбек Матраимовго издөө жарыялап, милиция кызматкерлерине ал тууралуу багыттама берген. Ага кылмыш жаза кодексинин эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу беренесин уюшкан топ жана кылмыштуу уюмдар тарабынан адамды күч менен кармоо, анын жүрүү эркиндигин чектөө бөлүгү менен айып тагылган. 2021 жылы УКМК Райымбек Матраимовду коррупцияга айыптап иш козгоп, ал 2016 жылдын башында Кыргыз бажысында башка аткамнелер менен көмүскө коррупциялык схема түзгөнүн билдирген. Сот аны күнөөлүү деп таап 260 000 сомдук айып пул чегерген. Матраимов өзү да күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. Азыр анын кайда экени белгисиз.